Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан Куба Медиа, жаңы кыргыз блогер. Кечеги видеобуз сиздер тараптан чоң колдоо тапты. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Жана биринчи роликте айтып өткөндөй Кытайдагы вирус тууралуу бүгүн кеп кылмакчыбыз. Анда эмесе биз баштадык. Халкынын саны миллиардка жеткен Кытай калкында коркунучтуу вирус тарагандыгы баарыбызга белгилүү. Алгач бул вирустан биздин элди жараткан өз алыс кылсын. Бүгүнкү күндө ошол айыккыс вирустун айынан дүйнө жүзү Кытайга өз эшиктерин жабууну башташты. Бирок учак аркылуу, каттамдар аркылуу коркунучтуу вирус Америка, Орусияга чейин жеткендиги белгилүү болду. Кыргызстан Кытай экспорт болуп ташылуучу эт продукциясына тыюу салды. Бирок элдин агымы токтой элек. Азыр деле Кытайдан учак аркылуу биздин мекенге кирип жаткандар бар. Бул вирустун келип чыккандыгы туурасында так маалымат жок. Дарыгерлер вирусту айыктыруучу да дары табыш элек. Оорунун белгилери: адамдын дене табы көтөрүлүп, көпкө узабай эс үчүн жоготушат. Акыркы тапта бул оор вирустун айынан 25 адам бул дүйнө менен кош айтышты. Жана 200дөн ашуун адам оор абалда ооруканада жатат. Вирус аба аркылуу да жугушу ыктымал деген кептер жүрүүдө. Ошондуктан Кытайда жана Кытай таркаган дүйнө элинде аэропортто маска менен гана жүрүүгө мүмкүн болуп калды. Кудайга шүгүр, Кыргызстаныбызда бул вирустун учкуну байкала элек. Бирок сак бололу, көпчүлүк мекендештер Кытайга катташары белгилүү. Бирок азыркы тапта ал жакка каттабай туруңуздарды сунуштайбыз. Бир уч элибиз чоң зыянга учуратуучу вирустан жараткан алыс кылсын. Эмне себептен бул кандагы вирус Кытайда пайда болду деген суроо болушу мүмкүн. Биринчи себеби Кытай эли эч нерсени ылгабай жегендигинде. Интернет роликтеринде көрүп калабыз. Кытай Кудай тыюу салган арам нерселерди жей беришет. Эшек, курт кумурскалар, чочко, жылан, дал ушул мусулмандар арам деп эсептеген тамактарды кытайлар сүйүп жешет. Бул көрүнүштөр вирустун келип чыгышына чоң түрткү болот. Экинчиси, Кытайдын абасынын бузулгандыгы баарыбызга белгилүү. Кытай завод, фабрикаларга бай. Ошону менен бирге эле бузулган аба менен дем алган адамдардын саны жогору. Диний жактан алып карасак, Кытай бүгүнкү күндө исламдын негизги душманына айланган болчу. Кытайдагы лагерь деп аталган түрмөлөрдө миңдеген мусулмандарды азаптап өлтүргөн ушул кытайлар мечиттерди буздуруп, сакалчандарды камап, намаз окууга тыюу салган. Дал ушул кытайлар эле уйгур, өзбек, казак, кыргыз мусулмандарына кордук көрсөткөн Кытайга бүгүнкү күндө Кудай балеси жаадырып жаткансыйт. Мисалга алсак, Орусия динге такыр каршы чыкпайт. Мечиттерди салууга уруксат берип, мусулмандардын коопсуздугун бекемдеп турат. Ал эми Кытайда антиислам кыймылы дагы деле күчүндө. Видеонун акырында эмне демекчибиз? Урматтуу кыргыз элим, Кытайдан ташылып келүүчү продукциялардан алыс бололу. Базарлардан Кытай буюмун сатып албайлы. Адам өмүрүн алып жаткан вирустан сак бололу жана жараткан алыс кылсын. Кийинки роликтерде вирустан сактануунун жана аны айыктыруучу жолдорун айтып чыгабыз. Андыктан каналга катталып, бул роликтин тарашына жардам бериңиздер. Жакшылыкты жеткирүү аны жасаган менен барабар. Балким сиздин жардамыңыз менен миңдеген адам бул вирустан оолак болор.